Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Эскерте кетсек, бүгүн Максат Мухтаров агай менен биргеликте бала тарбиясындагы жана үй бүлөдөгү атанын орду деген теманы тандап алганбыз. Бул теманы тандоо себебибиз көпчүлүк апалардын сунушу боюнча, суроолор боюнча көптөгөн апалар эмне үчүн бизге эле баардык жоопкерчилик жүктөлүш керек дегендиктен бул теманы биз Максат Мухтаров агай менен кеңешип ушул теманы тандадык. Буюрса азыр агайды күтөлү. Эскерте кетсек, буга чейин дагы биз жылдык планыбыздын негизинде социалдык өнөктөш катары билим жаатында жүргөн тажрыйба алуу тренерлер менен иштөө максатында бул сабактарды уюштуруп келебиз. Алгач эле биз Энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапыр Мадаминов агайыбыз менен сабак болду. Андан кийин Максат Мухтаров агай менен заманбап балдар тарбиялоо боюнча болду. Андан кийин Алмаз Арапов агайыбыз менен 2 жолку сабагыбыз болуп өттү. Буюрса, андан кийин биз Жазгүл Жаманголова эжеке менен дагы үй бүлөдөгү баягы эненин мээрими баланы азыктандырат деген темада жакшы сабак болуп өттү. Бүгүнкү сабагыбыз үй бүлөдөгү же болбосо бала тарбиясындагы атанын орду деген жакшы тема. Баарыңыздар активдүү катышасыздар деген үмүттөбүз. Азыр биз агайды күтөлү. Агай киргенден кийин дароо эле сабагыбызды баштайбыз. Инстаграмда ушундай бир эреже бар экен, 1 саат ичинде эле сабагыбыз бүтөт. Буюрса агай келди. Азыр баштайбыз. Комментарийлерди өчүрөбүз, эскерте кетели. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыз? Кандай агай? Жакшы, дагы көрүшүңүзгө дагы кубанычтамын. Аябай кубанычтабыз. Биздин сунушту четке какпай макул дегениңиз үчүн. Мен сиздер менен чогуу болуп көрүшкөнүм мага канча кубанычтуу. Ооба, бизде буга чейин балдар тарбиялоо темасында болуп келди. Учурда апалардын бала тарбиясындагы орду боюнча сүйлөшөбүз. Баягы чектелгендиктен сизге көбүрөөк сөз берели. Азыр 1 мүнөт мен эме терезени жаап коеюн. Биз комментарийлерди өчүргөнүбүздүн себеби сизге бир аз тоскоол болот. Үн кандай угулат, сиздер бизге белги берип койсоңуздар, мен комментарийди көрсөтөм. Үндү текшере алабыз, азыр жооп берсечи, үн кандай болуп атат? Угултабы? Угулуп атат, бирок катталуучуларды айтсынчы, кандай болуп атат үнүңүз? Жазып койсоңуздар, урматтуу теңдер. Угулбай жатат дейт ба? Угулбай жатабы? Максат агайдыкы жайы. Мен бакын интернетинен болсо керек да. Жок, үнүңүз угулуп атабы? Үнүңүз мага угулуп атат, бирок угулуп атат. Анда баштай берели, негизи угулуп атат. Начар дейт, айла жок. Мындагы көрөйүнчү. Кандай угулуп атат? Азыр жакшы. Бир аз шум бар да. Болуп атса. Саламатсыздар баарыңыздар. Комментарийлерди өчүрдүм, баштай берсеңиз болот. Темабыз боюнча бала тарбиясында атанын орду туурабы? Ооба. Эми биринчиден баарыбыз эле билебиз, бир баланы тарбиялаш үчүн, мындай толук кандуу тарбиялаш үчүн бир ата керек, апа керек. Андан сырткары дагы көп кишилер керек. Чоң ата, чоң апа, туугандар дегендейчи. Ошондой бир бала ошондой формат менен өсөт да. Мисалы карасаңыздар, сиз телефонуңузду башка жака алып коесузбу? Кээ бирде ошондой болду. Мени кайталанат.
Угултабы? Ооба. Эми жакшы болуп калды. Мисалы, англис тилинде мындай сөз бар да, nuclear family деген. Nuclear family деген үй бүлө. Бул ошо бүт баары толук үй бүлө. Атасы да бар, апасы да бар, бир туугандары бар, чоң ата, чоң апалары бар, ошо сыяктуу да. Бир бала эми мисалы ошолордун баарын көрсө, тажрыйбалуу болуп өсөт да. Анткени bir балага, мисалы өсүп аткан балага жаратылышта кандай ошо адеттер баары керек болот. Мен дагы жаңырып атат. Сизди угуп атабыз, бирок жакшы шум бар ортодо. Угуп атабыз негизи. Мен сүйлөсөм үнүм кайталанып атат да. Сизде микрофон барбы? Эми наушник. Наушник жок, бирок сизди жакшы эле угуп атабыз. Эми мен сүйлөсөм сизден жаңырып келип атат да, ошого ошондой болуп атат. Окей. Эми жашоодо ар түрдүү болот. Кээбирде болот, атасы жок болуп калат баланын. Кээбирде болот, апасы жок болуп калат. Же кээбирде болот, ошо ата-энеси менен атасы менен апасы ажырашкан болот. Эми бул жерде ар кимдин турмушу ар түрдүү болот. Бирок өзгөчө биз азыр атанын ролу деп атаны алып аткандан кийин ошону меники угултабы? Сиздики угуп атат. Мен ушундай кылайын, ата бар деп эсептейбиз дагы ошо бала тарбиясында атанын ролу деп айтабыз. Бул жерде азыр биринчиден атасы да бар, апасы да бар деп алалы бир баланы. Ошол жерде ата кандай эмеге ээ? Биринчиден көп кишинин билбеген нерсеси, менин өзүмдүн да жалгыз билбей жүргөн нерсем, кийинчерээк үйрөндүм муну. Уже кызыбыз чоңоюп калганда үйрөндүм. Бул деген сөз атасы үй бүлөдө кызын же кыздарын эч качан шарт койбой сүйүш керек. Бул эң маанилүү атанын бала тарбиялоодагы. Атаны кыз баласын эч качан шарт койбой сүйүү, бул ошол кызды жакшы тарбиялап өстүрүү дегенди билдирет. Көп кыйынчылыктар бир кыздын жашоосунда, турмушунда, чоңойгондо эң кыйынчылык же жашоосунун кыйын болгон бир себебинен бирөөсү атасынан көп критика, уруш болуп өскөн бир кыз. Мындайча айтканда, кыз баланын дейли, жашоосундагы эң баягындай бактылуу болушу же жакшы жашап кетишинин түпкүсүнүн бир нерсеси атасынан зависит этет да. Эгер атасы кызын урушпай, мындай шарты жок эле түзмө түз эле сүйсө, мындайча айтканда кыз бала, кыз деген аты болгон үчүн эле сүйүш керек атасы. Ошентип сүйүп өстүрсө, ошол кыз чоңойгондо, мындайча айтканда биздин баягы эми боюнча принцесса болуп өсөт. Мындай бир кемчилдиги болбой, толук кандуу болуп өсөт. Бул ушундай нерсе, муну да мен кийин үйрөндүм да, ошондо аябай таң калдым. Анан өзүмө бир тренировка кылып, анан кыздарымды азыр ушуну кылсам, ушуну кылам деген нерсе жок да кыздарымачы. Кыздарым просто кыз болгон үчүн эле подарка алып бара берем. Анан кыз болгон үчүн эле айтканын кыла берем. Анан мен мисалы тапшырма аткарсам, ата сиз мага мындай кыласың деген нерсе болбош керек да. Бирок аны толук кандуу кыла аламбы? Бирок аны суроо болот, кат вопросу. Бирок мен ошол жакка кетип атам азырчы. Бул өтө маанилүү экен. Мисалы, байкасаңыздар, мындай жашоодо, турмушта ошо азыр балаңыздар өсүп чоңойот да, чоңойгондо кызы өзгөчө. Жолдошу менен көбүнчө проблема болгон убакыт деген сөз бул ошол атасынан байланыштуу болуп калат. Бир кыз, кичине кыз өсүп атканда атасы, Кудай сактасын, апасын урса же урушса,
Ал кыз ошондой жигитке туш келет. Мындайча айтканда ошондой жигит ага норма болот. Анан кызды ошо чоңоюп турмушка чыкканда жолдошу урса, бул атасынын ага кандай десем, бир эме акысы жок болуп калат. Анткени чоңойтуп атканда ал да кызын урган же апасын урган, мисалы чоңойтуп атканда ал ошону көрүп өскөн. Аны көрүп өскөн кыз ошондой жашоо норма деп билет. Анан ошондой жигитке туш келет. Атасы чоңойтуп атканда эгер кызын урушуп же аябай критика кылып койсо же уруп койсо, анда ал кыз өзүнүн мындайча шагысын өсөт дагы, анан өзүнүн принцесса сезбей, ошондой принцтик күтпөй калат. Мен ушундай эле экенмин дейт дагы. Не кылат, мага боло берет. Мен мындай принцке окшогон жигитке же мындай айтканда кандай десем, бай, салбаттуу же мындай красавчик бирөөгө мен татыктуу эмесмин деп өсүп калат. Ошентип анан өзүнө мага боло берет, тигиге каякта мага деген мисалы. Ошондой болсо, ошон үчүн атаны биринчи мен көп аталарга айтмакмын да азырча. Анткени өзүм да атамын, өзүмө да ошондой тренировка кылып атам. Биринчи эң маанилүү нерсе кызыңызды, өзгөчө кызыңызды шагыны атасы сындырып койду да. Апасы анча сындыра албайт. Анткени аял киши кызыны анча сындыра албайт. Бирок аял киши апасы эркек баласынын ошондой эле шагын сындырып койот. Ошондой эле окшош. Бирок азыр биздин темабыз ата болгон үчүн кыз балага өтө таасир берет. Ошого аталар мындай кылыш керек. Кызын өстүрүүдө тарбия, өзгөчө тарбия берүүдө атасы дайыма кыздардын, кыз баласыны мисалы бир белек алып берип, аны сүйүп, эгер 5 алсаң, мен сага ушул көйнөктү алып берем, ушул оюнчукту алып берем дебей, ошол оюнчук алып бере бериңиз, кызыңызга көйлөгүңүздү алып бере бериңиз, анан кызыңыз сурайт, ата сен мисалы ошону көнүп калса, балдарчы кыздар өзгөчө, ата сен мындай 5 албадыңбы, эмнеге сен ушул оюнчукту алып берип атасың десе, кызым сен кыз болгонуң үчүн жетет, ушул оюнчукту алып берем деш керек. Ошондо ошол кыз не болот? Мен кыз экенмин, ошого ушундай экен деп туруп чоңойгондо ошондой жигитке туш келет. Мындайча айтканда принцке туш келет. Принцти күтөт. Эгер принц келбесе, ал өзүнүн стандарты жогору болуп өскөн үчүн ошо жогору стандарттагы бир жигитти күтөт. Аны сыйлаган, урматтаган, внимание кылган, уважение кылган ошондой жигит. Ошого биринчи айтарым, ата кыз баласын эч качан шартсыз, эч качан бир каалоосуз, мындай айтканда каршылыксыз деп коебузбу, мындай шартсыз сүйүп ошо кызын ошентип өстүрүш керек. Бул эң маанилүү нерселерден бирөөсү аталарга. Ошол эле убакта эми атасы баласыны, эркек баласыны мисалы тарбияласа же аны кылба, муну кыл десе, ал эркек баланы сындыра албайт. Апасы эркек баланы ошондой кылыш керек. Апасы эркек баланы не кылыш керек? Бала, эркек бала болгон үчүн эле ошол нерселерди подарканы алып бериш керек, сүйөш керек, эч шарты жок сүйүш керек. Апасы эркек бала. Ошондо эркек бала күчтүү болуп чыгат. Ошондо эркек бала чоң иштерге иштей алат, же чоң бизнес кыла алат, же дүйнөнү кыдыра алат, же элге мындай лидер болуп чыга алат. Эгер андай кылбаса, эркек баланын шагы сынып калат дагы, ошондо келин баягындай шагы сынган келинге түшүп калат апасы. Ошол эле нерсе эркек балага апасынан зависит. Бияк түшүнүктүү болду да, бул аябай өтө маанилүү, мен буну билбей жүрмүн баягы. Бала деп туруп эле мисалы кызыңды уруша бересиң, эркек балаңды уруша бересиң. Ошондо болгондо баягы кыз уже таанычак болуп калат, баягы кыз ошондо баягындай жакшы эркекке туш келбей калат. Анан аталарга айтарым, баягы балдарды тарбиялаганда сиз мисалы кандай күйөө бала деп коебу, мисалы кызын турмушка берип да, ошондой күйөө бала кааласаңыз, сиз өзүңүз ошондой болушуңуз керек. Анткени аны тарбиялаган кереги жок. Сиздин кызыңыз сизге окшогон жигитке туш келет. Дайыма эле карайсыздар, обычно келиндер десе, кайныңа аябай окшош экенсиң дешет. Кайныңа ушундай болгон, тигиндей болгон, же жигит болсо, ошо сен кайнатаңа окшош экенсиң деп айтышат да ошондо. Неге антип айтышат? Анткени ал кыз өсүп атканда ошол нормаларда өсөт. Мисалы мен азыр 6 бир тууганмын. Мен канча бала болгум келсе, мен 5 бала же 6 бала. Анткени мен ошол семьяда өскөм.
Эки балалуу, эки бир туугандар мисалы, эки эле бир тууган болсо, мисалы, эки киши болсо, ал чоңойгондо 5 балалуу болгусу келбейт. Ал эки бир тууган болсо, эки балалуу болсо, же бир балалуу болсу керек. Мен муну канча кишиден сурап чыктым да. Анткени өскөн чөйрө норма деп эсептейт да. Ошого дагы атасынын кандай кылган нерселери баары кызына норма болуп эсептелет да, ошондой жигитке туш керек. Ошондой жигитти жакшы көрөт, ошондой жигитти норма катары алат. Ошол үй бүлөнүн өсүп атканда баягы мисалы биз азыр үй балдар чачып коет да. Анан чачып койсо мен айтам да, анан булар неге чачат, жинагыла деп урушуп атабыз да, же айтып урушпайбыз, мынтип айтабыз. Жинаганды биз үйгө өтөлү дейбиз да, үйгөчү мисалы. Карагыла мындай коет, тигиндей коет. Андай нерсе жок, алар ата-энесин карайт, ата-энеси эмне кылса ошондой кылат. Ата-энесин мисалы спальный чачып болсо, алар да детский чачып, же зал чачып отуруп. Ата-энеси тазалап турса, мисалычы, баласы да ошондой кылат. Ана шкафты ачасыздар, шкафта эгер кийимиңиздер мондай башаламан болсо, балдарыңыздын шкафы деле ошондой болот, айырмасы жок. Ошон үчүн көбүнчө бала тарбиялаганда апасы өзгөчө, үйдө апасы көбүрөөк карайт го. Мен айтар элем, сиздер апасы баягы атаандаштык болбосун, балким азыр сиздин бул жердеги жаш балдар болсо, ата-энелер балким жашты деп ойлойм, мисалы балким 25тен жогору, анан 30га чыгыш керек балким. Андан чоң болсо да айырмасы жок да. Булар качан үйрөнсөңүздөр, ошону кыла баштасаңыздар болот. Ошондо сиздер үйүңүздөрдө кандай болсоңуздар, балаңыздар ошондо өсөт. Сиз балаңызды тарбиялаган убакытта деген кереги жок, анткени ал анча эффектив эмес. Биз дайыма шкафыбыз өзгөчө апаларга, апалар үйдө эмне кылып атканда атасына кандай отношение кылса, кызы дагы чоңойгондо ошондой отношение кылат. Анткени кыз ошону үйрөнүп билбейт, ошону ошентип. Ошого бала тарбиялоодо сиз биринчиден баламды тарбиялайм деп ниет кылыңыз. Баламды тарбиялайм деп ниет кылганыңызда, жакшы бала тарбиялайм деп ниет кылганыңызда уже сизге бир максат пайда болот. Анда бизде баягы бала тарбиялоо деген максатыбыз да жок да. Биз жөн эле наугад жашайбыз. Наугад билесиздер ба? Түркчө айтканда келишим üzerinde деп коет го, наугад. Не болсо ошону кылып кетет. Максат. Эгер сизде максат болгондо, уже стратегиялар пайда болот. Анан көнүгүүлөр пайда болот. Анан анализдер пайда болот, анан байкоолор пайда болот. Кызым эмне үчүн ушундай кылып атат деген суроо. Буну каяктан үйрөндү, мисалычы. Мисалы, балким кээ жаш балдар уже канча 10 жашка чыкканда балким акча алып урдашып ата-энесине же бирдеке кылышы мүмкүн. Бул эгер аны урушуп, неге урдайсың тигинде, аны сиз үйрөткөн жоксуз да, ага ошондой муктаждык болду. Мисалы, акча керек ага. Достору менен бирдеке алгысы келип атат. А сиз акча берген жоксуз, аны билбейсиз, мисалы. Анда эмне болот? Сиз акчаңызды алса, сиз уруу болуп калган. Ошондой возрасттарда болот. Мен да кичинемден билем баягы шкафта насып болсо, ата-эне чөнтөгүнөн эми акча алып туруп, акчам бар деп мороженое ошо сыяктуу да. Бул эми ошол жаштагы балага бир норма экен да, мындай. Ошо акча муктаждык болот экен, анан жок болсо эмне кылат? Ата-энесинин акчасынан алат, ошо сыяктуу. Ошого биринчи баштап ошондой ситуация болгондо сиз аны урушкандын кереги жок. Ал эми аны жөн эле жашоодо түшүндүрөсүз да, мисалы ситуация болуп калсачы. Башка бирөөдөн акча албайбыз деп атасын айтасыз, апасын айтасыз. Анан баланы, кыз баланы атасы өзгөчө мактаса дагы жакшы болот. Мактаганда кызым аябай жакшысың деп, мисалы бирдеке кылдабы, туура эмес кылса дагы ал катасын оңдогон кереги жок. Ал убакытсыз келет, өзү үйрөнүп алат. Сөзсүз күчтөп аткан жок. Мен айтпай калсам ошентип өсүп калат депчи. Мисалы бир кызыңыз же балаңыз атасы катары бирдеке кылып койсо, мисалы айталы, мен көп айтам, ошо диванда ботинкасы менен секирип атат дейм, мисалы. Анан аны катты урушуп, катты урганын кереги жок. Анткени бир чоң кишини көрдүңүз, ботинкасы менен диванда секирип. Андай эч көрбөйсүздөр, андай нерсе болбойт да. Ал чоңойгондо итегиле аны кылбайт. Бирок определенный фантазиясы бар болушу мүмкүн, же бир нерселерди билбеши мүмкүн. Ошол үчүн ал ушул нерсени кылып атышы мүмкүн. Ошого ага катуу эми азыр аталар угултабы? Эми угулду. Өзгөчө атасы кем болгон жок. Биздин катачылыгыбыз, биз балабызды
урушканда же нормаларды койгондо чоң киши катары ала алабыз дагы бир нерсени үйрөтөрдө жаш бала катары алабыз да. Сен билбейсиң деген сыяктуу. Жаш баланын зейни аябай ачык. Bir emeğini koğuştun sözü var. 3 yaşar bala zoologiyani tushunadi deydi. 3 yaşar bala zoologiya, bu botanika, biologiya ayirmasi. O'zining temasida söylesem tushunadi deydi. Al bu kichkina zoologiyani bu qancha 8 klassda o'qiydi, ja qancha aldagi vaqti bor emas. Zoologiyani tushunadi, finansni tushunadi, uy olganni tushunadi, uy sotganni tushunadi. Bardi, misol yoshlar tushunadi. Misol yosh balangizni o'sha narsangizni aytaversangiz problema yo'q. Al tushunaveradi. Biroq o'zim tilida qisqa o'tirib tushunib kerak yo'q. Misol ata sen men tovar olib tovar sotaman, Xitoydan olaman zavoddan. Ana Amerikada klientim bor, birov olib o'sha yoqda sotadi, men uni olib jiberaman, kema bilan jiberaman, keldi samolyot bilan jiberaman desa, u o'zincha tushunadi. Bu biznes misolida. Jabun savob berayim deb. Misol men boya coachingda savob berib yurganda bolalar biladi. Alдағы men savob berayim deb chiqdi, misol, tushunadi shu. Borib turib men hangisi savob berayim deb do'stlarga, kichik bolalarga o'tirg'izib savob bergan demak. O'shunday situatsiyada. Bu jag'dan cho'ng kishi qator alarga bir temani tushunsangiz bo'ladi. Biroq urushib o'tganda standart olganda, misol, bola chachib qo'ydi, sindirib qo'ydi. Telefonni sindirib qo'ydi, misol. Telefonni sindirganda, как будто cho'ng kishi olib sindirganday al bolani urishadi. Al bola cho'ng kishi qatori uni urishmamiz, tushunmaydi. Telefon qancha $1000 aldingiz, tushunmaydi. Telefon. Al jonna birdenki adım o'yinda tushib, ana o'yinda o'yinchi sindirib qo'ysa, o'shuncha ilashi mumkin, telefonga qaraganda. Balada al $1000 bilan o'yinchingiz qancha 20 so'm tushunmaydi. O'shaga bolalarni urishganda, kritika qilganda, ani yosh bola qatori olamiz. Biroq birdenki tushundiradi, al tushunmaydi, bunday deb anday qilib tushunib keteringiz. Даже bunday so'z borda, o'zgacha chet elda yashaganda, misol Rossiyada yashaganlar bolalar o'sha ko'p so'zlaydi. Amerikada men do'stlarim bolalari nemis, anglizcha so'zlashadi. Men Germaniyada bolalar do'stlarim bolalari nemis so'zlaydi, men bolalarim xitoycha so'zlashadi. Ana bunday so'rov deydi. Misol xitoycha o'rganib, ana qirg'izcha o'rganmay qoldi. Nemischa o'rganib olib, ana qirg'izcha o'rganmay qoldi emas. Al nemischa o'rganib, qirg'izchani siz o'rgatmagan uchun o'rganmay qoldi. Nemischa bilgan uchun o'rgangan yo'q emas. O'rganmay qoldi emas. Bayagı şarda yaşagan Kırgız balı, Kırgız semyalar Kirgiz bayağı deb aytib qo'ydi. Balдар ham orus çalışıp qaldı, Kırgızcha bilmay qaldı degende, al yerda atınız Kırgızcha söylөгөн üçün Kırgızcha bilmay qaldı. Ata oruscha bilip olgan üçün Kırgızcha emas. Oşon üçün atınlarga aytibdi. Al önce iki tilde özgöçe seydek mektebinde 3-4 til bilip öğrenişe turab. Anglizce bilет, Türkçe bilет, oruscha, Kırgızcha 4 til bilет da. Mundaycha aytganda, eğer Kırgızchası jamon bolsa, iki tillerdi bilgen için Kırgızchası jamon emas. Siz Kırgızchaga үйрөтпөдүңүz эмес, сүйлөбөдүңүz болушуңуз. Je oşoga bir кружок алып барбадыңыз кыргыз тилине. Ошол үчүн. Атак бала 6 тилди бир убакта үйрөнүп кете берет. Мисалы азыр биздин үйдө менин балдарымдын эң жакшы билген тили Кытайча. Анан кыргызча, англисче. Eğer men qanchalik ko'p qirg'izcha söylesem, al Xitoychani da yaxshi bilaveradi, o'shani suvda söyleyveradi, qirg'izchani da. Al yerda biz bayaq Xitoycha bilib qirg'izchaga tili kelmay qoldi degan, bu yerda to'g'ri emas tushunib, al yerda qirg'izchani ko'proq o'rgatamiz. Ата-энеден көз каранды. Qanday deysiz? Ата-энеден көз каранды, өзүнүн эне тилин билбеген. Ата-эне bunu мындай кылыш керек да, атасы болсо, өзгөчө атасы, караңыздар, көбүнчө атасында мүмкүнчүлүк көрөм. Nege degende öz ata tarbiye olmuyor. Atası sırtta körüp жүрөт. Atasının tecrübesi görüp. Misalı, şu biznesmen olsun, Kıtayga kanton ferge kelet. Misalı, çatım olacaktık, Vıstapka yerinde, bizim ofisin yanında. O şarkı geldi, bir nese kördü, yüğünü bardı, o şunu kılsın. Körgön nersesini үйрөнгөнү кылсын. Анан ал нерсесин да келтирип, мисалы келинчегине мындай кылбайлы, тигиндей кылбайлы деп айтмасын. Мен кааладым, кылдым деп кылып кете берсин. Анан келинчегине айтса, келинчеги аны көргөн эмес, уккан эмес, билген эмес, ушундай деп болмок беле деп. Анан эме кылса, мен сага айттым эле, сен кылбай койдуң, мен кылдым, сен кылдың. Ата-энеси ошондой баягы атаандаштыкты жашабаш керек, анткени баласы да чоңойгондо ошондой болот. Çoğunluğunda emez, o şöyle vakti düşünüyor. Bazı bizim balдар, misal bizi görse atandaş, sen kıl, men kılı görse, anda balazda sen kılmadın mı, men kıldım mı, alar da atandaş. Kebirki nerseler atandaşlıklar, balдар ata-enesinin görür.
Annesini görür. Misалы atası үйгө подарка алып келип эмне кылбаса, апасындагы вниманиясы жок, албай калса атасынан, апасы да мисалы үйдү жыйнабай койсо, уже көрөт ал жерде эме болду. Атаандаштыкты сезип атат. Ошого аталарга айтмакмын, эми турмушта баарыбыз билебиз да, баягы атасы менен апасы же аял менен жолдошу дейли, көбүнчө атаандашып жатышат. Мен аталарга өзгөчө айтмакмын, анткени мен да ата болгон үчүн сиздерге мисалы кандай десем, бир аябай менин үйрөнгөн советим да. Сиз өзүңүздү жалгыз сезиңиз. Жалгыз дегенде бул үй бүлө только сиздики, келинчегиңиздики эмес. Балаңыздыкы эмес, кайнына кайнатаңыздыкы эмес, ата энеңиздики эмес. Бул үй бүлө сиздики, эркек киши. Сиздики. Эгер үй чачык болсо, ал сиздин үйүңүз чачык. Мен келем үйгө, мисалы айтам, үйүм чачык болсо, келинчегим мына атаандаштык эме болуп калып, келинчегим жыйнабай беле тигиндей. Кудай сизге ушундай бир жашоо бериптир да. Үй бериптир, үйүңдү жыйнап ал. Бирок айтасыздар да, эркек кантип жыйнамак эле? Аялдын иши. Конечно, аялдын иши. Дебейли. Өзүңүз жыйнасаңыз жыйнап коюңуз, жыйнабасаңыз же жыйнай албасаңыз же кыйын болсо жыйнатканды үйрөнүңүз. Келинчегиңизге ушундай бир подаркаларды алып келсеңиз билесизби эмне болот? Келинчегиңиздин энергиясы ушунча көтөрүлүп кеткенде, баягы кычык-мычык калбай тазаланып калат. Мисалы да, бир пример. Анан бул бала тарбиялоо болуп атат го, бала тарбиялоодо ошол ата эненин, атасы менен апасынын отношениясы аябай маанилүү да. Бул жерде баланы биз тарбиялабайбыз деле. Biz özgöçü atası ошол апасына кандай, апасы дегенде баягы келинчегине кандай отношение кылганды үйрөнүш керек. Мен жөн эле жашоомдо да мисалы, ошол аталар аял кишинин психологиясын билиш керек. Биздин баягы көчөдө сүйлөгөндөр бар, мисалы, мындай сөз бар. Аялды баштан кармаш керек деген сөздү алат дагы, бул не деген сөз түшүнүксүз. Бул аябай абстрактный сөз. Не деген башынан кармаш керек? Ар түрдүү болушу мүмкүн да, бул бир нерсени алат, башынан кармаш керексе, баягы прямой смысле башынан кармаш мүмкүн, же башына келгенде эле урушуп алышы мүмкүн, мисалы, жүрөгүн түшүрүп алышы мүмкүн, же баягы эмесин түшүрүп бериши мүмкүн, эле. Өзүнүн чечкиндүүлүгү, аялдагы бир эмелер, даже бирдеке өзүнүн кийим алыш үчүн же үйүнө бирдеке алыш үчүн чечкиндүү болуш керек, аял жаш көргөн нерсесин алам деп алыш керек. Албаса, жолдошу аны ойлонуп отура албайт да, именно эмне керек. Ошону этият кылыш керек. Ошон үчүн келинчеги менен отношениясын аябай жакшы кылса, бул өтө маанилүү нерсе бала тарбиялоо. Анткени келинчеги менен урушса, автоматик келинчегин баласын урушат. Бул энергия да, терс энергия. Азыр байкаңыздар, сиз келинчегиңизди уруштуңуз, келинчегиңиз балаңызды автоматик урушат. Же тескерисинче. Жолдошу жини келди, оозунан жаман сөз чыгат, же муну урушкан чыгат. Жакшы сөз чыга албайт. Бул психологияда жок. Бир адам жаман настроениясы жок болсо, ошол убакта только жаман нерсе көрөт. Өзү башка нерсе көрөт. Баласын чачканын көрөт. Не болот? Үй чачык болгонун көрөт, тамак болбой жатканын көрөт. Ага чейин күнүгө тамак жасаса, бир жолу келинчек жасабай койсо, ошол көрүнөт мисалы. Ошол сыяктуу. Бул жерде тагдыр, жашоо Кудай сизге берди. Нени берди? Эркек кишиге айтам, атага айтам. Келинчегиңизди берди. Анан балдарыңызды берди. Бул аябай чоң нерсе. Адамдын муктаждыгына, физиологически, психологически бүт жагынан муктаждыгына керектүү нерсе берилди. Эми буну берилди, буну адам өзү ала албайт. Бул берилди. Төрөлгөндө ноль келебиз да, эркектер, аялдар айырмасы бар, өзгөчө эркектерге. Төрөлгөндө сиз ноль болчуңуз, эчтекеңиз жок. Сразу ата-эне берди, үй туугандар берди, үйүнө кийин төрөлдү. Булар бекер берилди да. Анан келинчек берилди, анан балдар берилди. Siz балдарды эгер жүк катары алсаңыз, кыйналып ушу балдарымды багып атам иште, ушундай сөздөр бар го. Мен ошол сөздөргө бир аз кандай десем, тереңирээк түшүнгөнгө чакырат элем. Баланы берди, көрдүңүз, сиз өзүңүз кыйын кылып атасыз. Баланы берди, мен эме акча таап буларга, ал акчаны деле сиз тапкан жоксуз. Баланы сиз алып келген жоксуз, ал өзү келди.
мындай жаратылыш берди, Кудай берди, акча төлөгөн жоксуз, эме кылган жоксуз. Эми больницага төлөдү, алар эчтеке эмес да, бала ушундай эмени эме кыла албайды, бекер келди. Эми берилген нерсени, бекер нерсени, мисалы, ушунчалык сизге ушунчалык бир бактылуулук алып келет, бактылуулук сезим алып келет. Биз бактылуулук менен жашайбыз да. Бактысыз болсок, бактылуу болуу үчүн бир нерсе кылабыз, ошо акча табабыз, үй алабыз. Ушул нерсени сизге бактылуулук үчүн берди, баланы берди, тарбиялай аткан балаңызды берди. Эми сиз буну жүк катары көрсөңүз, же бир какой-то эме катары көрсөңүз, ойлосоңуз, сизге ушунчалык жакшы бир белек берди. Мисалы, азыр сизге айтайын, Кытайдан ушундай эң кымбат баалуу Си Цзиньпин президенттин эң сүйгөн, Кытайдан бир сүйгөн бир белекти алып барып берсе, сиз алдыңыз дагы, ушул үйүмдүн кайрына коймок элем десеңиз, подвалга алып түшүп койгула десеңиз, сиз не кыласыз? Мен не кылам? Ушунчалык баягындай баалуу нерсени эме кылсам, анан подвалга коюп койсоңуз, менин белегимдичи, мага обидно болот, туурабы? Алып тербейлеп койсом жакшы болмок эле депчи. Андан көрүп катыктуу бир буну сыйлаган бирөөгө берсем эле деп башка бир киши менен оюна келет, ошого берсем эле деген ситуация болот да. Ошол Кудай дагы сизге ошо баланы бергенде сиз аны жүк катары көрсөңүз, анда эмне болот? Балаңыз полноценно өспөйт. Сиз ага нааразы болуп каласыз. Же Кудай сактасын, психологический майып болосуз. Биз ошону мисалы мындай дейбиз да, инвалидный деп коет. Инвалид деген сөз майып деген сөз, туурабы? Ооба. Биз кол бутубуз соо, туурабы? Көп балдардын же эмелердин кол буту соо, ата-энелердин да кол буту соо, биз майып эмеспиз, туурабы? Кээ биркилер бар, акылдан майып болуп калышы мүмкүн, акылдан тайышы мүмкүн. Кээ биркилер физический эмелер майып болушу мүмкүн. Бирок кээ биркилер эмес, көбүнчөбүз азыр ошондойбуз да. Биз эмоциональный майыппыз да. Эмоциябыз майып болуп калган. Ооба. Бул эмоциянын майыптыгы, бул кандай десем, бул кадимкидей эле бир чоң проблема. Эмоциянын майыптыгы адам ошол менен ажырашып кетет. Эмоциянын майыптыгы менен ажырашкан семьянын баласы бир апа менен өсөт, же бир ата менен өсөт, же чоң ата чоң апа менен өсөт. Өткөндө видео чыгып кетти Инстаграмда, көрдүңүздөр билбейм. Бир жаш бала, айыл бала, асманды карайт дагы самолет түшүп кетсе, апа, мындай ушунчалык апасын көрүп атканда айтат да, ал балачы. Ишенүү менен. Апасы келет, анын көрдүңүздөр, анын баягындай күтүүсү, эмоциясы, мындай эмелер ушунчалык чоң да, апа деп мындай аябай чынында балким көрүп атканда. Билесиздер да, жаш балага периштелер көрүнөт деген сыяктуу. Балким ошол балага периште апасы сыяктуу болуп көрүнөт атканда. Мен ичим аябай эме болду да. Эми биздин тагдырыбыз, Советский Союз жыгылды, элдер талаага кетишти, атасы апасы башка жашап атат. Ошондой кишилер да бар, өзгөчө мектептерге берген эмелерде. Эми баягы жакшы мектепке берип, жакшы окута акча берсем эле болду деген ата-эненин түшүнүгү бар ошондой. Өзгөчө байлар да ошондой акча тапкан кишилер да. Главный мен акча тапсам болду да, баламды жакшы мектепке берсем, ошол Кембриджге, сапат мектептерине берсем, жакшы берсем болду деген. Ал нерсе болбойт. Ал нерсе дагы бир кемчилик болуп өсөт. Атасы жок ал жерде. Атасынын баягы сүйүүсү жок ал жерде. Ал аны теңей албайт. Ошого кандай план кылсаңыздар айырмасы жок. Эми ушундай болот. Сиздер жыгылбаңыздар, жашооңуздарды өзүңүздөр куруңуздар. Эгер ушул көрөрмандарда ушундай кишилер болсо, азырдан бүгүндөн ушул убакта план кылыңыздар. Атасы менен апасы чогуу жашаганга аябай чоң план кылыңыздар. Бул мектептен чоң нерсе да. Эгер мисалы атасы иштеп атса Россияда, туурабы? Анан акча табыш керек да, турмуш ушундай экен деп атсаңыз дагы, сиз эгер балаңызды келечегиңизде чогуу алып барсаңыз Москвага, жашоо боло берет. Анткени алардын ырыс-кызын сиз бербейсиз, алардын ырысын Кудай берет. Сиз кандай нерсеге решение кылсаңыз, кандай нерсеге күмөн санасаңыз ошол болот. Мисалы айтат да, балдарымды калып келсем, ушунча акча кетет, буганча кетет, анда акча жетпей калат деп акылга салат да, логикага салат. Ошол нерсе туура эмес, анткени сиз тагдырды контрол кыласыз, сиз дегендей болбойт. Мен мисалы таң калыштуу, эркектерге өзгөчө айтат элем, жаштарга же болсо, өзүңүздөр байкаңыздар, бирок мен байкагам жашоодо ушундай нерсе болгон. Мен үйлөнөрдүн астында иштейт элем, акчам бар эле мисалы, $1000 акча алып кетем, жагы Москвага келдим. Өзүмө жетпейт эле $1000. Анан үйлөнсөм эмне болот эле, келинчегимде чогулушайт, тем более аны иштетпейин деп, иштеген кереги жок деп, анда акчам жетмеген эмес. Үйлөндүм, дагы эле акчам жетти. Анан балалуу болсом, анда акча жетет, садикке беришке, анда балалуу, андан да
бала кызды болгондо уже машина алдым. Анан дагы бирдирке дагы үй алдым. Мындай айтканда сиздер акчаңыздарды, эмеңиздерди акылыңызга салбаңыздар. Bir. Экинчиден сиздин үйдөгү кыйынчылыктарыңыздар, эркектердин болсун, эмелердин жөн эле башыңыздар. Бул аябай motion техника. Сиз башыңызда эмнеге решение кылсаңыз, мындай ниеттенсеңиз же максат койсоңуз, ошону тагдыр сизге алып келет. Айтып атасыз, блокка салып атасыз, айлыгым 20 000 сом, кантип бала багам деп атасыз. Өзгөчө эркектерге айтпаган бул сөздү айтпаңыздар. Анткени сизге бул ушундай ичиңизге бир эрк берген, күч берген, сизге ушул нерсе норма. Мисалы эркектер сыртка чыгып согушканда наслаждение алат да, ошол өзүнү баягы полноценный эркексиз турабы, согуштарга эмнеге эркектер бар? Ошо баргысы келет да, коргогусу келет. Анткени ичине программасы ушул. Эркек чыгып алып аябай көп иштесин. Бирок аны келинчегине келип эме кылып айтпасын. Эле мен иштеп атам. Буну эмне деп койду эле, актануу же милдеттенүү. Сиздин бул милдетиңиз, эркек катары айтайын, сиздин бул милдетиңиз Кудай жактан сизге так эле программаңызда бар. Сиз ошону жакшы көрөсүз. Ошол сизге аябай жагат. Көчөгө чыгып иштеп көп акча таап, кыйналсаңыз да карабай. Бир жериңиз мындай, мисалы, талаада иштесеңиз бир жериңиз сыйрылып кетти же мисалы, колуңузду орто алдыңыз. Бул эчтеке болбойт, сиз кете бересиз. Анткени ичиңизде ушундай программа бар, эркектерде ушундай күч бар. Сиз ушуга киргениңизде бул сизге жагат. Мен азыр эркек катары үйдө отуруп алып, тамак жасай албайм да, отуруп эме кылып, монтип балдар, бул аябай стресс. Кыйын, жакпайт эркек. Эркек эмне жагат, сыртка чыксын. Эркек көбүнчө сыртта жүрөт. Бул ушундай нерсе, бул сырттагы эмени карайт да. Коргойт семьясын, баласын коргойт, ошо сыяктуу. Анан аял катары мындай эме кылбаш керек, эле атаандашпаш керек. Бул аялга деле тиешелүү. Просто азыр эркектин темасы болчу эркектерге айтайын, анан аялдар барып алып жолдошубузга сен мындай кылшы, айтпаңыздар аны. Ал нерсе болбойт. Ал өзү көрүш керек. Ошого атаандаштыкты алыңыздар. Мен просто атаандаштыкты кантип жеңдим, өзүмдүн эмен боюнча. Эркектерге айттым, аялдын психологиясын билиңиздер, анткени бул тарбияда аябай маанилүү. Аялдарга баягындай атаандашпаңыздар. Анткени сиздин апаңыз да бар, сиздин кызыңыз да бар. Сиз Саламатсызбы? Эми угулду. Связь өчүп калды, кечиресиз. Угултабы? Угулду. Ошол эркектерге эгер сиз аялыңыз менен атаандашсаңыз, анда кызыңыз менен атаандашып каласыз, ал привычка болуп калат. Башка бирөөлөр менен атаандашып каласыз. Бирок, конечно, бул жерде мындай да, атаандашпа деп эле атаандашпай коет. Аны үйрөнүңүз. Мен чынында эле мага кыйын болду, бирок үйрөндүм. Мен деле сиздерге окшогон бар кадимки эле семьяда өскөн, ошондой эле семья менен жашап жүрөм да. Казын аяк кагылышат деген ситуациялар болгон. Аны үйрөнмөйүнчө ал болот экен да. Анткени сиз эч ким үйрөткөн жок. Атаңыз да үйрөткөн жок, апаңыз да үйрөткөн жок. Ошолорду көрүп өстүңүз. Эми өзүңүз өнүк турасыз да, ата катарычы. Атаандаштыкты мындай жеңдим да. Аялдын психологиясы башкача, эркектеги окшош эмес да. Эркектики логика менен, аялдыкы эмоция менен. Анан эмоция ушунчалык күчтүү нерсе да. Мындай кандай эмоция менен ойнолбойт да. Эмоция менен баягы акылга айтып, аны кылба, муну кылба. Мисал айталы, бирөөнүн ата-энеси мисалы каза болсо, бир аябай кырсыктан же жаман ситуациядан болсо, эмоция ушунча көтөргөндө ал адамга барып болкуменен этият боло берет деп айта албайсыз. Мындайча айтканда, аялдын эмоция күчтүү болгон үчүн көбүрөөк эмоционалдуу болот. Ошого аны логика менен сүйлөшпөш керек. Не кылыш керек? Эркек киши аялдын логикасын түшүнүш керек. Аялдын эмоцияларын, аял менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Аял бирдеке айтканда, аял киши айталы. Ал эркектер ойлогондой айтылбайт ал. Ал мааниге келбейт. Жөн эле эмоциясын чыгарышын айтат. Ошону билиш керек. Эркек ошондо келинчеги менен жакшы сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Анан мындай нерсе бар, мен муну да кийин үйрөндүм. Кепки нерсе келинчемден үйрөндүм, албай аял кишилер жөнүндө койдум да.
Erkekler ayal kişine, kelinçegine sözsüz bir padak alıp жүрүш керек. Padak alış керек, жақсы сөз айтыш керек. Бұлар niçin дегенде, албаң айтсын, аны мен айтам, мага эчтеке кылып атабыз, анда атаңдашмаңыз. Анткени ал өзүнө жакшы. Анткени аял кишиге падак бергенде же жакшы сөздөрдү айтканда, аял кишиде ушундай энергия, позитивный энергия вырабатывать этет. Мындай бөлүнүп чыгат. Ал аял кишиде баягыдай позитивный энергия бөлүнүп чыкканда, эркектин жашоосуна аябай жакшы таасир берет. Тамактар жасалып кетет, үйлөр шыпырылып калат, тазаланып калат, өзүңүздүн коношуңузда тосуп алган деген сыяктуу да. Бул балдарга өзгөчө аябай маани болот. Көп элдерде үйдү жыйнап атсак, конок келеби деген сөз болот. Анткени ал постоянно ошентип үй жыйнап атканда балдар сурайт, конок келеби, мисалы. Же жаңы бир фрукты муртты алып калса, конок келеби. Бул нерсени жыгыш керек. Сиздер дайыма үйүңүздөр жакшы болуш керек. Жакшы болуш үчүн эркектерге айтам, үйүңүздөр таза болуш, эме болуш. Бул аябай мен жакында үйрөнгөндөгү нерсем, аял кишиге бир внимание болбой калса, аял киши таштап салат. Өзүн таштат деген үйдү да таштап салат, балдарды таштап салат. Ошон үчүн аял кишиге внимание керек, ушу падак алып турушубуз керек, кичине болот, чоң болот, айырмасы жок, аял киши ушундай. Муну эмнеге айтып атам? Анткени аял киши үйдүн атмосферасы. Аял кишинин настроениясы жок болсо, бала тарбиялоодо да проблема болот. Ал аял кишинин эмоциясы ушунчалык жогору күчтүү болгон үчүн ал логикага жатпай калат. Келип балдарды урушуп салат, бул эмне деген сөз? Аял киши аны уже контролго албай калды. Контролдон чыгып кетет. Аны аял кишини күнөөлөгөн кереги жок. Өзгөчө эркек болсо, сиздин аялыңыз, бул сиздин жашооңуз. Биздин жашооңуз жаман болуп атат. Дагы эле баягы видео чыгып кеткен атасыны сен карап тур деп кички баласын уруп атпайбы жакта? Сиздерде барбы? Ооба. Ал жерде эми ал аял кишини жаман көрүп атабыз, эме кылып атабыз. Ал жерде көрдүңүзбү, аял киши ушунчалык бир кандай көңүл жүрөгү сынган, ал уже баласын көрбөй калат да. Ошондой ситуация болот. Эмоция ушунчалык күчтүү нерсе да. Аялда ошол эмоция бар. Эгер ошол аялдын эмоциясын жакшы жака колдонсоңуз, аябай гүлдөп кетет. Ушунчалык гүлдөп кетет. Ошону баягы менде ханды хан кылган базир, эркектерге кылган эме аял болуп атпайбы? Эрден кылган нерсе аркасында бир аял бар. Неге ошондой болуп атат? Анткени аял кишиде ушунча эмоция күчтүү болгон үчүн, эгер туура пайдаланганда баягы эркекти аябай эркек кылып салды. Ошол президент кылды, бай кылды, ошол сыяктуу. Ошон үчүн ошол эмоцияны аялдагы эмоцияны туура жакка направлять керек. Туура эмес жакка направлять кылсаңыз, жанакындай кички өзүнүн баласы, өзү төрөгөн бала, 3 жашар же 2 жашар катуу сабап атат. Аны эмне кылып атат? Жолдошуна көрсөтөм, анын эмеси ичи ачсын. Жолдошунда андай сезим жок. Ооба. Эркектерге мынтип айтайын, сиздерге айтайын, аялдарга айтайын мындайча айтканда, аялдардын билбеген жагы болушу мүмкүн. Аял эркек киши бул натурасы ушундай экен. Жакшыбы, жаманбы аны биле албайт. Натурасы мындай ошентип жаратты. Эркек киши баласын через аялы сүйөт. Мындайча айтканда, эгер эркек киши келинчегин сүйсө, баласын сүйө алат. Эгер эркек киши келинчегини сүйбөсө, баласын да сүйө албайт. Баласы көрүнбөй калат. Ошон үчүн көп аял киши ойлойт да, бул өзүнүн баласы эмеспи деп. Жок, эгер сиздин жолдошуңуз менен отношенияңыз жаман болсо, анда баласын көрбөй калат. Бул ушундай натура. Кудай ошентип жаратты. Бул деген сөз, аял киши жолдошундагы өзүндө көрбөсүн. Анткени аял кишиге башкача сезим керек. Ошон үчүн ажырашкан семьяларда балдар абышына апасын берет. Анткени атасы карабайт. Атасы карай албайт. Андай нерсе жок, сезими жок. Ошон үчүн эгер сиз аял кишилерге өзгөчө айтам, эгер балаңызды жолдошуңуз жакшы көрсүн десеңиз, анда сизди жакшы көрүш керек. Анан бул бир нерсени, бунун дагы бир нерсеси бар. Мисал айтам, эркек киши, бул натурасы ушундай, бул эме эмес да. Эркек киши балким өз ажырашып кетсе, өз баласын жакшы карабашы мүмкүн, бирок кийинки турмушунан, кийинки аялынан өгөй балдарды дагы жакшы карашы мүмкүн. Анткени кийинки аялын жакшы көрүп атат, жашоондой кетет, кийинки өгөй балдарды жакшыраак карайт. Ушундай бир Кудайдын бир натурасы экен бул нерсе. Бир жагынан жакшы, эгер баягы киши андай болбогондо, эгер кийин турмуш куруп, кийинки аялынан балдар болсо, ал балдарды
жаш баланы жек көрбөйт. А тиги өзүнүн баласынан айрылган себеби ал бала башка бирөөгө турмушка чыкты аялы, ал тиги экинчи жолдошунун ал баласын жакшы көрүп кете берет. Бул жакшы жаман эмес, бунун психологияда ушундай, натура ушундай. Ошол эми бир аз кайталалы, биринчи айтам, мен эң маанилүү эркектер ушуну билип алса, аябай бала тарбиялоо жакшы болуш керек. Бир, кызыны шарты жок, шартсыз сүйүш керек. Кыз деген аты менен. Кыз болуп жаралып калдыңыз бул дүйнөдө, сизге кыз катары берилбей, сиздин бактыңыз аны жөн эле сүйлөш, эркек катары, ата катары. Шарты жок эле. Кызым сен кызсың да деп туруп подарка алып беребиз. Кызым сен кызсың да деп аябай жакшы көрүп кучактап подарка алып берип, кызын ошондой кылыш керек. Эгер ушундай семьяларда болот го, эгер атасы жок өскөн болсо, апасы эле болсо, атасы кандай болот деп атат, атасынын ордуна апасы кыла албайт. Апасы атасына окшош болсун. Эгер жолдошунан ажырашып кетсе, кыздары болсо, балдары болсо, баласын өзгөчө ажырашып кеткендер баласыны, эркек баласын атасы катары урушуп катуу тарбиялабасын. Ал тарбиялаганда ал бала чоңойгондо кызга окшоп өсүп калат. Карактерлери. Аны башка бир эркек, мисалы ал баласынын тайкеси бар, туурабы? Мисалы ошол аялдын байкеси бар, же эркек бир тууганы бар, же бир мугалим бар, же бир спортко алып барат, ошолордон пример көрсүн. Эркек жакты, апасынан көрбөсүн. А кызы болсо, кызынын да ошондой эркек бир туугандары болсо, ошолорго катташтырып, мисалы тайкеси бар, ошолорго барып эме ошондой кылып эме кылсын, ошентип ишетсин. А эң маанилүүсү ажырашпаш керек. Мен көп ажырашкандарды сүйлөштүм. Анан Кудай да насип кылып бир 3-4 ажырашкан кишилерди, же эмелерди, жаңы үйүнө кетип калган кишилерге коучинг кылып, тренинг кылып, алар жарашты, жакшы жашап атат, эми дагы эле чыгышаттар чыгышы мүмкүн. Бирок ошондой острый ситуацияларда эме болуп калды, бир себепчи болуп калды, мисалычы. Ошол убактарда мындай карасаңыз, баягы эмоциялар өткөндөн кийин кичинекей болбогон нерсеге ажырашкан болот да. Бул ажырашуу деген өзгөчө эркектерге айтайын да, анткени эркектер чечет да. Эми аялдар причина болушу да мүмкүн, башка бирөө болушу мүмкүн, бирок эркектер бул үй бүлө сизге берилген, сиздер в любом случае үй бүлөнү кармап калышыңыздар керек. Аялда кармап калыш керек, эми бүгүнкү тема эркек болгон үчүн менин мындай коркуум бар эле, сиздерге баягы өзүмдүн ичимде секреттеримди айтайын да, балким сизге да эми керек болуп калышы мүмкүн. Мен ажырашуу деген нерседен аябай коркот. Бул кандай десем, бул аябай менин жашоомдо ушунчалык чоң коркуулардан бирөөсү. Айта берет го, мисалы аял киши кетип кала берет, да келе берет, жок андай эмес, менде ажырашуу же аял киши үйүнө кетип калды деген ситуация менин жашоомдо болгон жок, канчалык кыйынчылык болсо да кеткен жок. Кудайга шүгүр. Мен аны эч каалабайт элем. Бирок жашоодо болушу мүмкүн, тигинин үйүнө кетип кайра келип атпайбы деп атпайбы, мисалы. Булар неге айтат? Бул бала тарбиялоодо өтө маанилүү нерсе, өтө маанилүү нерсе. Аял кишилер убаса кетпеңиз, эч качан кетпеңиз. Эркек киши болсо эч кетирбеңиз. Урушасызбы, кырылышасызбы, таралашасызбы, аял кишини үйүнө жибербеңиз. Урушканда айдаганда. Анан бул неге андай маанилүү нерсе, анткени бир болгон нерсе, анысы precedent деп коюп, уже бир нерсе болду. Мурда болгон деп туруп подтверждение болуп калат адам башында. Мурда кеткенмин да, аны үйрөндү дагы, ошол нерсенин кайталанышын көрүп. Эгер бул нерсе кайталана берсе, жанагы аял кишине кете берсе, урушканда кете берсе, ажырашууга уже жол ачылуу деген. Балага аябай көп стресс болот. Анан бала ата-энеси урушканда өзүнүн күнөөлөйт. Мен ошолордун урушуна мен күнөөдө өзүнү жебелейт. Бала түшүнбөйт. Апасы күнөөлүү, атасы күнөөлүү. Эми өзүм баягы жашоомдо айтып атам, мен коркуп, менин кызым бар да. Биринчи төрөгөндө кызым бар эле. Мисалы мынтип айтып атам да, айталы, Кудай сактасын, келечегимде бир күнөө болсун, бирдем болсун, анан Кудай сактасын, ажырашып кеттим дейли. Кудай сактасын. Анан ошол убакта кызым өстү, чоңойду, 20 жашына келди, турмушка чыкты, же 18 жашына келди, мага келди. Кыз атасыны аябай баалайт да. Атасы ал үчүн аябай маанилүү. Кыз киши үчүн.
Анан кызым келип, мен ошол представление барып ошол мага коркунуч боло берди да. Кызым келип туруп айтат да магачы, ата сен неге үй бүлөнү кармап калбадың? Неге мени жетим өстүрдүң? Атасы жок, өгөй ата менен өстүрдү деп мындай келет. Бул мага аябай катуу тиет да. Мен ошондой кылып элестетип элем да. Мен айтат элем, мисалда айтсам да, чынында эле мен күнөөлүү эмесмин, апам күнөөлүү, сот ошондой, соттун чечимине карап чынында апам күнөөлүү, элдердин баары ошондой, дүйнөнүн баары апам күнөөлүү, ошондой болгон үчүн биз ажыраштык, кандай мындай десем, кызым мага ушуну айтса, эмки жолу мен өзүм бул дүйнөдө жашай албай калышым. Мен түшүнбөйм дейт да кызым, мен мисалчы, мен билбейм кандай болот. Бирок сен атасың, сен менин атамсың, сен ушунчалык атасың, сен үйлөрүн кармап калышың керек любой путем. Даже өлсөң дагы кармап калышың керек эле деп айтканда, мен жердин астына кирип кетишим мүмкүн. Мага ушунчалык катуу тийген нерсе болгон үчүн, мен ушундай нерсени аябай каалабаган үчүн, мага кандай десем, бул нерсе аябай коркунуч болгондо, балким ал каяктан келген дегенде, балким биздин баягы туугандар бар, ата жактан бир туугандар же эмелер жактан бир ажырашкан кишилер бар, ошолордун үй бүлөсүндө жашап калган да кээп келсе. Ошону жаман көрө элем, билбейм, мага ошондой бир коркуу пайда болгондо. Мисалы, кээ бир туугандар бар, жолдошу жок, кээ бир туугандар аялы жок сыяктуу. Ошондой ситуациялар көргөнчө кичинекейинде мага сиңип калып да. Ажырашкан деген аябай коркулуу. Мен ошону аябай күчтүү сезим менен ошондой ситуацияларды мен жеңип кеттим. Азыр мен коучинг болуп эмогондон кийин, турмуш түшүнгөндөн кийин, акырын жашап өткөндөн кийин бул аябай жакшы көрүнүш болду. Ошого сиздерге айтып элем, биринчиден урушпаңыздар. Атаандашпаңыз. Сиздер жашоону кантип кемчегиңиз менен, жолдошуңуз менен жакшы жашаганды үйрөнүңүздөр. Аны үйрөнүш керек. Ал өзүнөн өзү келбейт. Биз просто навык жашап атпайбыз, ата-энебизден көрүп атабыз, тигиндей болуп атабыз. Эч кайсы мектеп жок. Мына коучинг тренингдер ушундай болуп атат. Сизге рахмат, ошол ата-энелерге бала тарбиялоо менен чыгып атасыз, ушундай темалар сүйлөп атат. Бунун мектеби жок. Бул грандиозный сабактар өзүчө. Буну чоң мектеби болуш керек. Кантип үйрөнүш керек, баланы кантип тарбиялаш керек, буну күнүгө ата-эне сабакка барыш керек. Үйдөгү проблемалар барып сразу чечкенди үйрөнүш керек. Мындай нерсе жок. Ошон үчүн бүгүн аталарга айтмакмын, сиздер сөзсүз кантип отношения кылыш керек, келинчек менен аялдын психологиясы кандай, баланын психологиясы кандай, максаттар коюшуңуз керек, бала тарбиялоодо өзүңүздүн кадимкидей иш максат, мисалы $100,000 табам деп бир иш кылып атасыз, ойлоп атасызбы? Баланы тарбиялайм деп ошондо ойлонушуңуз керек, планга жазышыңыз керек, аны үйрөнүшүңүз керек. Бир тренингге барышыңыз керек, мектептерде окутулбайт, университетте окутулбайт, тренингге барып үйрөнгөн нерсеңизди үйдө кылышыңыз керек. Ошол сыяктуу буну сөзсүз максат коюшуңуз керек. Бул серьезный нерсе. Ойлосоңуз, буну билбей туруп, мисал айталы, сиз мисалы математиканы билбей, же акча эсептегенди билбесеңиз, барып бизнес кылсаңыз банкрот боло бересиз. Неге дегенде сиз чыгымдарды билбейсиңиз болсо, банкрот акча жок дейсиз. Эгер бала тарбиялаганды билбесеңиз, үй бүлөдө бактылуу болгондо, келинчегиңиз менен кантип отношения кылганды билбесеңиз, анда эмне болот? Ошолордо банкрот болосуз. Бала тарбиялоодо банкрот болосуз. Сезимдериңизди контроль кылганды билбесеңиз, сезим эмне дегенди билбесеңиз, анда ошондон банкрот болосуз. Сезимдерибиз майып болуп өсүп калган. Азыр баарыбыздын мындай канча кишилер бар, майып сезимдерибиз бар. Ошого доктурга барышыбыз керек, сезимдер үчүн. Инвалидный сезимдерибиз бар. Аны оңошубуз керек. Мисалы, көзүбүз ооруп атса, барып операция кылып атабыз, же доктурга барып дары ичип атпайбызбы? Ошол сыяктуу эмоциональный майып жерлерибиз бар, майып сезимдерибиз бар. Сразу жинибиз келип кетет, же эмне болуп калышы мүмкүн, өзүбүздү билбейбиз, мисалы, же коркобуз, же бир рисковать эте албайбыз, мисалы, туурабы? Же бир иш баштай албайбыз, мисалы. Же бирөө мындай болуш керек деп аны шарттайбыз, өзүбүздү контролго албайбыз, бирөөнүн ишине киришебиз, аны норма деп кабыл алабыз, же бүт элдер кандай болсо ошентип жашайбыз. Хотя Кудай сизге өзгөчө бир эме берген, эле талант берген, өзгөчө бир эме возможность берген. Мисалы, мага Кудай Кытайды берди. Могул жерде эме выставка бар. Мына терезеден караң, выставка. Мен бул жерден бирдемкелер алышым керек, мисалычы. Ошондо Кудай мени ошол жерге койду. Мен аны ала албай, кадимкидей эле кичинекей айылга жашап атсам, уже мен Кудай берген эмелерди мен колдоно албай атам. Ошол сыяктуу, ошондой эмоционал. Эмнеге колдонуп атсам, анткени менде да эмоция, инвалидный сезимдер бар. Мен ушинтип кантип чоң эме бизнес кылмак элем, булар эми Кытайларда байлар. Жок, эмнеге мен да бияк жашайм, Кытай да бияк жашап атат. Өкөз бир, тем более мен англисче билем, башка тилдер билем. Мисалы, да, ошондой нерселерди сөзсүз үйрөнүшүңүз керек. Жашоону үйрөнүшүңүз керек, жашоого машыгышыңыз керек.
машыгуу деген тренировка. Ал бир жолу мына тренингден кийин болду үйгө кеттим эмес. Аталарга, апаларга айтам, ушу мындай сизге окшогон психологдор сөзсүз мындай. Кандай десем, постоянно жумасына бир жолу, 2 жумасына бир жолу угуп, аны үйрөнүп, кайталап жашоосун күндө анализ кылып, баласын карап, ошондой кылыш керек. Мен бир нерсени айтайын да, мисалы, пример катарында мен баламды балдарын тарбиялап, биз күнүгө анализ кылабыз. Бирдемке чыгат, неге андай болду? Кандай кылышыбыз керек деген сыяктуу. Мен аябай сүйүнгөн нерсем мындай болду. Кече жакында байкадым аны. Менин 6 жашар балам бар, экөөбүз өткөндө эмеге бардык, парикмахерскийге бардык. Экөөбүз мындай жатабыз, башыбызды жууп атат, ал тиякта жууп атат, чачыбызды жууп атат. Анан балам спокойно эле тиги аял кишиге менин көзүмө эме самын киргизбе дейт да, шампунду киргизбе, көзүм ачышат деп, кадимгидей кытайчага чоң кишине сүйлөп атат. Тиги аял киши да макул деп жууп атат башына. Дагы бирдемкелер сүйлөп койду. 6 жашар бала да. Мен 6 жашында саламатсызбы? Эми болду. Ооба. Bir 6 жашар баланы антип айта албайм, анткени мен андай өскөн эмесмин. Аны каяктан байкадым, биз үйдө урушпайбыз деп, уже эме кылган үчүн балабыз внимание ата кара десе утуруп карай беребиз. Ошондо үйдө менен спокойно урушпайт атам эме деп сүйлөгөн бала көчөгө чыгып чоңдордон да ошентип сүйлөй берет экен. Мындайча айтканда, уялчак баланын уялчак болуп калган себеби ата энесинен болуп калат. Өзгөчө кыздыкы атасынан болуп калышы мүмкүн. Урушканда, эме кылганда көчөгө чыгып уялчак болуп калат, же бала уялчак болот. Ошону байкадым. Эгер балаңызды урушпасаңыз, балаңызды чоң киши катары карасаңыз, же ата мындан карашы дегенде токтоп тур деп мындай кылбай, сразу внимание кылыңыз, 3 секунд. Мен ушуну кылганда 3 секунд же 2 секунд. Мисалы 3 секунд деп коелу. Карадыңыз, 1, 2, 3. Бала көрсөттү, кетип калды. Сиз туруп көрсөт, до конца көрсөт десеңиз да көрсөтпөйт, кетип калды. 3 секунд. Сиз 3 секунддук вниманияңызды үйрөнүңүз. Аябай важный киши менен коноктор менен сүйлөшсөңүз, бала келсе конокторго уят болот да, бала менен сүйлөшсөң, ошондо уят болбойт пайда. Сиз ошондо ойлойсуз. Экинчиси уят болсо деле, анын этикасы бар. Кечиресиз, карап коюн деп балаңыз карайсыз, ошондой кылды, макул, 1, 2, 3 бүттү, кетти балаңыз. Анан коноктор менен дагы кетебиз. Ушул техникаларды үйрөнүш керек. Мен айтып турам, биринчиси, эркек киши атасы кызды эч качан урушпаш керек, кызды кыз болгон үчүн сүйөш керек. 1. Экинчиси, ошол эркек киши аялдын психологиясын билиш керек, ал менен жакшы отношенияны куруш керек. Аялы эркек үйдө пример болот. Күйөө баласыны, будущий күйөө баласын тарбиялайт. Ошол баланан чыгарат, күйөө баласын чыгарат. Эгер күйөө балаңыз кызыңызды ушундай сүйгөн кызыңызды урушпаса, анда кичинесинен сиз анда ката кыласыз. Эгер сиз ушундай өстүргөнүңүздө ал кыз андай кишиге, андай эркекке туш келбейт, бир же андай эркекке туш келсе да ал эркекти оңдоп коет. Атасыга окшотуп, баягы урушпай турганда. Хотя ал эркек баягыдай үйдөн чыкты. Айырмасы жок. Бул өзгөрүп калат. Обычно туш келет. Тагдырды ошондой. Боло берет деп жанакы баягы жаман эркекке да турмушка чыгып. Анткени өзүнө өрө көрбөйт. Принц келбейт, ал жомок деп. Хотя эгер эркинде өскөндө ал жомок эмес, ал реальность. Чынында эле принц күтөт. Андай жашоодо болгон. Айылдык кыздар өзү ушундай өскөн дагы, мага ушу Америка, Германия бүткүл ушундай эркек туш келет деп туруп ишенет. Аялдын айылдагы баары айтат, сен туш көрүп атасың деп. Андай нерсе жөн эле эме болот. Реально ойлон, мына турмушка чыгып кете бер деш мүмкүн да. Ошол сыяктуу жок, андай нерсе эмес, именно ошондой болгон аябай көп. Ушинтип жыйынтыктайлы анда, өчүп калышы мүмкүн азыр, Ооба, буюрса бизде 3 эле мүнөтүбүз калды. Терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Биз ар дайым ушундай сиздин сабагыңызды алганга суусап турабыз. Биздин ата-энелер дагы ушундай нерселер жазып атышат, что ушундай сабактар көбүрөөк кылгыла деп. Биз мүмкүн болушунча уюштурганга аракет кылып атабыз. Сиз дагы жок дебей, таң атпай бизге сабак өтүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле мээрим үйдөн берилсе, күч, ишеним сырттан атадан берилет дейт. Анан аталар үчүн мен ойлойм, бүгүнкү сабак өтө пайдалуу болду деп. Сизге рахмат, агай. Ден соолукта болуңуз, ар дайым Кыргызстан желегин көтөрүп бизге сабактарды берип жүрө бериңиз. Макул, рахмат. Жакшы туруңуз. Жакшы калыңыз. Баарыңыздарга бактылуу үй бүлө каалайм. Рахмат жок.